Акылбек Жапаров 2003 жылдары Кумтөр боюнча келишимге кол койгонго себепкер документтер жарыяланды. Акылбек Жапаров Акаевдин доорунда 2003-2004 жылдары Кумтөр боюнча келишим кайрадан каралып, ошол келишимди реструктуризация кылууга эгебейсиз салым кошкондордун бири. Дал ушул келишим Кыргыз тарыхындагы чыккынчылык келишим катары кара так менен жазылып калган. Учурдагы Кумтөрдүн ишин текшерүү боюнча мамлекеттик комиссиясынын башчысы, жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров буга чейин 2003 жылы алтын маселесинин айланасындагы манипуляцияларга каршылык билдирип, ошол учурдагы комиссиясынын курамынан чыгып кеткенин айткан. Бирок интернетте анын сөздөрүн жокко чыгарган документ пайда болду. Финансы министрлигинин 2003 жылдагы катында Акылбек Жапаровдун колу турат. Демек ал комиссиядан чыкпай эле тескерисинче Кумтөрдү жактап кол коюп берген. Таң калыштуусу өмүр бою Кумтөргө кызмат кылып, бир нече ирет алардын пайдасына добуш берип, Кыргызстан үчүн невыгодный келишимдерге кол койгон Акылбек Жапаровдун комиссияны жетектөөгө моралдык укугу барбы? Эртең Кумтөргө байланыштуу айрым аткаминелер жоопко тартыла турган болсо, анда Акылбек Жапаровдун жоопкерчилиги каралабы? Ал өзүн өзү кармап береби? Же карга болуп айлана өтөбү? Мыйзам баарына бирдей иштей турган болсо, 2003, 2004, 2009 жылдары чыккынчылык келишимдерге кол койгону үчүн Акылбек Жапаровдун да жоопкерчилиги каралышы шарт. Өлкө үчүн эң чоң жоготуу дал ушул 2003, 2009 жылдары кол коюлган келишимдер болгон. Бул факт. Биз болсо 66,7%ыбызды кандай бир финансылык афера менен жазаган кишилер чыккынчылык кылган деп ойлойм. Бул компаниянын экология жагынан карап туруп, биз ошонун жагынан штраф кылып туруп, ошонун аркасынан биз пакетибизди көбөйтсөк, бул мүмкүнчүлүк берет. Садыр Нуркожоев, сиздер жакшы иш кылдыңыздар. Көз карашыбыз сиздикиндей 100% мамлекетке өтсө да, биз мыйзам аркылуу кадам жасашыбыз керек. Мыйзам аркылуу кадам жасашыбыз керек. Мыйзамды бузса, Кыргызстанга будан башка эч ким келбейт. Кыргыз мамлекеттин өкмөтүн жетектегенден кийин бирден бир мамлекеттин элдин кызыкчылыгын колдойт. Ага башка эч кызыкчылык жок. Центрадагы 20 000 акционерлер сотко бергенден кийин биз жанагы улутташтырылган мүлктөрдү жана Шишовдуку мынакей Ысык көлдөгү жана Аврора плюсту уткузуп койдук. Ошол маселени уткузуп койгондон кийин бияктагы 5 миллиарддык компанияны буну кантип чечебиз? Мен ойлойм, бияктан мына жана международный юристти билген кыз айтып келди, жана экологиялык жактан ошону далилдеп берсек, мен ойлойм, ушу жакшы кадам болот деп ойлойм да. Комиссиянын жетекчисине де Садыр Нуркожоевичке да мен ыраазычылык билдирем. Иманкожоевго да ыраазычылык билдирем. Бул маселелердин баары талкууланып келген буга чейин. Мынакей эми бунун эң жеткен жери мына мен ойлойм ушу бүгүнкү күн болду деп ойлойм. Менин оюм туура сиздердикиндей. Мен ойлойм, биз болсо 66,7%ыбызды кандай бир финансылык афера менен 15 анан 33% алмаштырып алдык. Мен ойлойм, буну биз гана ошондой кадамга ошо жазаган кишилер чыккынчылыкты кылган деп ойлойм. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө биз сөзсүз түрдө комиссия түзүп туруп, эң негизгиси международдук экологический компанияларды чакырып туруп, аны керек болсо бюджеттен каржылап туруп, бул компаниянын экология жагынан карап туруп, биз ошонун жагынан штраф кылып туруп, ошонун аркасынан биз пакетибизди көбөйтсөк, бул мүмкүнчүлүк берет бизге. Биз болсо жөн эле бир токтом менен аны болсо мындайынан алып койсок, мен ойлойм, бул сөзсүз международный сотко алып келет. Ал соттун баасы мен ойлойм 2 миллиард эмес, ал 5 миллиардка чейин келет биздин мамлекетке. Базып алыш, тартып алыш, ал эң оңой. Бирок анын аркасы эмне болот? Биз анда жакшылап ойлонушубуз керек. Себеп дегенде бул токтомдо бүгүнкү күндө дүйнөлүк биржадагы 5 миллиард турган мекеменин тагдыры чечилип атат. Ал жерде 20 000ден ашык акционерлер бар. Чет өлкөлүк 20 000ден ашык акционерлер бар.
Bir yerde bул токтомдо сунушталып атат. Жаңы кыргыз иш компаниясы түзүлүп, ошого 3 күн ичинде өткүзүп берилиш керек деп туруп. Ошон үчүн мен болсо сиздерди чакырып келдим. Садыр Нуркожоев, сиздер жакшы иш кылдыңыздар. Көз карашыбыз сиздикиндей 100% мамлекетке өтсө да, биз мыйзам аркылуу кадам жасашыбыз керек. Мыйзам аркылуу кадам жасашыбыз керек. Мыйзамды бузса Кыргызстанга будан башка эч ким келбейт. Эч ким келбейт. Ошон үчүн мен жанагы Акмат Келжебекович, Алтынбек Сулайманов айткан нерсени колдоп келем. Отуруп туруп комитетте өкмөт менен бирге келгиле жашынакай немени токтомду иштеп чыгайык. Иштеп чыгып туруп мыйзам негизинде баардыгыбыз эле айтып атабыз. Мыйзам негизинде Кудай кааласа ошол жөнүндө иш кылсак, мен ойлойм, Кумтөргө ээ болобуз биз Кудай кааласа. Ээ болобуз толук кандуу. Кыргыз мамлекетинин өкмөтүн жетектегенден кийин мен бирден бир мамлекеттин элдин кызыкчылыгын колдойм. Мага башка эч кызыкчылык жок. Ошон үчүн сиздер комиссияны Кудай кааласа түзсөңүздөр, биздин көз карашыбыз ошо комиссияда эле болот. Бирок мыйзам жолунда болуш керек. Мыйзам эртеңки күндө Центрадагы 20 000 акционерлер сотко бергенден кийин биз жанагы улутташтырылган мүлктөрдү жана Шишоктуку мынакей Ысык көлдөгү жана Аврора плюсту уткузуп койдук. Ошо маселени уткузуп койгондон кийин бияктагы 5 миллиарддык компанияны буну кантип чечебиз? Мен ойлойм, бияктан мына жана международный юристти билген кыз айтып кетти, жана экологиялык жактан ошону далилдеп берсек, мен ойлойм, ушу жакшы кадам болот деп ойлойм да. Оштогу кароосуз үйдө куралдар, ок дарылар сакталып келген. Криминалдык милиция кызматынын аймактар аралык башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери Ош шаарынын аймагында атайын операция жүргүздү. Анын натыйжасында ок атуучу куралдар менен ок дарылар сакталган жашыруун жай табылганын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы 28 июнда билдирди. Расмий маалымат боюнча кылмыштуу топтордун бирине таандык болгон бул ок атуучу куралдар менен ок дарылар Оштогу кароосуз калган үйдөгү бөлмөгө жашырылган. Жашыруун жай бөлмөлөрдүн биринде казылып, үстүн таштандылар менен жаап коюшкан. Тинтүү жүргүзүү учурунда капка оролгон Калашников үлгүсүндөгү автомат 5,145 калибрдүү октору менен жана тетиктери чагылган абалдагы 16 калибрдүү сайсыз ок атуучу курал табылган деп айтылат маалыматта. Куралдардын номурлары өчүрүлүп, автоматка өзгөртүүлөр киргизилген. Бул факт жазык кодексинин 253 беренесинин 2 бөлүмү менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Экспертизалар дайындалып, Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын Ош шаарындагы өкүлдөрү тергөө иштерин жүргүзүп жатышат.